Мурза Гапаров, байчечек. Телефон шыңғыраватты. Қияс анын үнін көпкө угуп жатып араң ойгонду. Үйдүн ичи караңгы. Кайсы мал экени билинбейт. Кечпи, түн ортосубу, таңга жокпу. Аэропорттон самолеттордун көрүлдүгүн угулат. Бирок алар күнү түнү учуп турушатты. Беймалды телефон чалган ким? Болгонду да шаардан эмес. Телефондун коңгуроосу узун шыңгырайт. Эй, телефон шыңгырап атат, деди аялын түртүп. Бирок аялы ойгоно бербеди. Турууга туура келди. Столдарга чалынып барып трубканы алды. Алло, бул Исаховдун үйүбү? Ооба. Нукат менен сүйлөшөсүз. Нукат мунун туулуп өскөн району эле. Ал жакта анын көп сандаган тууган уруктары жашайт. Атасы, апасы, ага-инилери, эже карындаштары, жеңелери, тайнеси. Бирок алардын эч кимиси мынтип беймалды телефон чалышчу эмес. Эмне болуп кетти? Нукат жакта алло деген эркектин угулду. Кыяз үндүн ээсин тааныган жок. Бул ким? Деп сурады. Менмин Кыяз, деди Нукат. Жолдошмун. Кайсы жолдош? Кыяз Нукаттан кеткенден бери 18 жыл жаңырды. Эми ал Нукатына жылына бир жолу барат да 2-3 күн туруп кайра баса берет. Бара-бара элден, жерден жат болуп, жердештеринин кээ бирин унутуп да келатат. Кайсы жолдош? Тиги адам мунун аялдап калганын себебин түйдү окшойт. Мен жолдош, почточумун, деп кошумчалап койду. Жолдош аке, деди Кыяз ошондо гана. Алардын кыштагында ушундай адам бар эле. Бирок ал кишинин буларга эч кандай жакындык катнаштык жайы жок болчу. Ошондуктан анын телефон чалышы, болгонду да түндөлүп чалышы мурдагыдан бетер сырдуу көрүндү. Кош, телефон чалып калыпсыз. Кыяз, сен бир айылга келип кетүүгө. Тайнең ооруп калды. Тайнеси мурда деле ооруп жүргөн кары киши да. Бирок ал жөнүндө мынтип зарыл түрдө кабарлап, анын тынчын алышчу эмес. Демек, бир адиса болгон көрүнөт. Эмне, катуу ооруп атабы? Деп сурады Кыяз. Теги иштен түзүгүрөөк маалымат алыш үчүн. Кыйла бар, деди жолдош почточу. Келишиң керек. Демек, бир адиса болгон, деп ойлоду Кыяз кайрадан. Бирок аныгын билсе болот эле. Эгер ооруп канаткан болсо, бара албайт. Эмки жумага чейин авторефератын тапшырышы керек. Айдын аягында диссертациясын коргойт. Кокус эгер кемпир бир нерсе болуп кетсе, Кудай мунун бетин ары кылсын албетте, анда барууга туура келет. Бирок муну кантип билесиң? Түз эле өлдүбү деп сурашка оозуң барбайт. Тиги киши оозун бурдун кыйшайбай туруп, сураганын көр деп жаман көрүп калышы мүмкүн да. Кыштактын адамы да. Эми кантем, деди Кыяз өзүнө өзү. Бирок мунусу оозунан чыгып кетти. Иштерди эмне кылам? Иштериңди 2-3 күнгө кое турасың да, деди почточу. Келбесең болбойт, кемпирдин көңүлү ооруйт. Кыязды үгүттүп аткансыйт. Жок, кемпир бир нерсе болгон. Болбосо да акыбалы начар көрүнөт. Ачыгын эле айтып койбойбу жарыктык? Ошентсем да эми, айлаганча. Тезирээк эле кел ака, бандачырык да. Ой, ушул кишинин адептүүлүгү өттү. Тумандаты отурбай өлсө өлдү эле дебейби мусурман. Барамын, түшкө чейин кирип барамын. Баягыдан үйдүн ичи жарышып, аялынын жүзү, жылаңач көкүрөгү агарып келатты. Аялынын жүзү да, көкүрөгү да сулуу эле. Анын үстүнө жаңыдан эле баш кошуп, али ойноп оюндары кана элек, күлүп күлкүлөрү кана элек маал болчу. Ошондуктан аялын бир пас сүйкү менен карап туруп, ошол замат анын коюна барып жаткысы келип кетти. Бирок самолеттордун добушунан улам барар жери алыс экенин элестетип, кайра өзүн токтотту. Мунун ордуна аялын ойготуп, телефондон уккан кабарын, ага карата өзүнүн кабыл алган чечимин айта баштады. Эмне, мен да кошо барайынбы? Деп эсинеп койду аялы. Кереги жок, деди Кыяз. Кемпир али өлү элек. Анын үстүнө сен ал кишини көргөн да эмессиң. Андан көрө тынч жатып уйкуңду уланта бер, айдыңым? Жакшы барында, чыгып баратканда эшикти акыныраак жапчы. Кыяз анын айтканын кылды. Аэропортко басып келсе, түшкө чейинки рейстерге билет жок калыптыр. Калп айтууга туура келди.
өлүк көмгөн баратам, деди ал муңайым түр менен. Анан бул калпы жеңил желпи эле айта салганына өзү да таң кала түштү. Бирок ошол эле замат мүмкүн бул калп эместир, чын эле өнүм өлүп калгандыр деп өзүн кайрактап жиберди. Айтканыңызды ырастай турган бирдемеңиз барбы? Мисалы үчүн телеграммаңыз, деп сурады кассир аял. Кыяз бул кайгылуу кабарды телефон аркылуу билдиришкенин айтты. Кассир аны ишенип ишенбей тиктеп туруп кийин жөнөп жаткан самолетко бир билет жазып берди. Самолет бар болгону 50 минутта гана учушу керек эле. Кыяз жол ката терезени карап келди. 1 жылдан бери Фрунзеден эч жакка чыккан эмес. Мына эми шаар. Андагы өзүнүн машакаттуу тиричилиги артта, жерде калып, ал өзүн жеңил, эркин сезе баштады. Жазгы жаратылыш анын көңүлүн көтөрдү. Айрыкча түндүк менен түндүктү бөлүп турган тоолордун өтүп баратканда жүрөгү туйлап кетти. Тоолордун кары кете эле экен, жакында кетчүдөй түрү жок. Тоолор бири менен бири туташып, алардын кокту колту да жакшы билинбей, агарган бир кең мейкиндикке айланып, мелтиреп тып-тынч жатат. Мейкиндиктин бетинде үзүк кесик оор булуттар калкып жүрөт. Самолеттон кийин Кыяз таксиге түштү. Такси аны туура өз кыштагына алып келди. Энеси өлүптүр. Муну ал атасынын эшигине чогулган элди көргөндө эле түшүндү. Көпчүлүк машинаны бурулуп карап калды. Кимдир бирөө шашып-бушуп үйгө кирип кетти. Ошол замат тынч турган үйдөн ый кулду. Дагы бирөө топтон бөлүнүп Кыязды утурлай жөнөдү. Жолдошу почточу экен көрсө. Келдиңби өкө, деди почточу. Кыяз гана ар бери колун берип. Эми эмне кылайын, деп сурады Кыяз андан. Башка кеп сөзгө келбей туруп. Ал дароо өзүн жоготуп койду. Бирок күйүттөн эмес, күйүттү али сезе элек. Жөн гана өзүнүн жаңы акыбалынан шашсыз кетип калды. Жашы 35ке келип, ал эми өлүм житим дегенди башынан өткөрө элек болчу. Ал бул жерде тайнеси өлүп жатат. Тигинде бир айылдын эли аны жабалыктап туруп карап турат. Эмне кылыш керек? Ыйлап мени ээрчи, деди почточу. Кыяз ээрчирин ээрчиди, бирок ыйга даяр эмес эле. Ал өмүрүндө өзгөгө ыйлап көрбөгөн жан. Тигил турган элден сүрдөп, баштагыдан тартынып, шыпылдаган почточунун артынан шыпылдап басып кете берди. Өкүрбөйсүңбү? Деп шуурады почточу. Ага кыйгач кайрылып. Анын сөздөрү жемеге окшоо угулду. Кыяз бар тобокелге салып, энем ой деп кирди. Бул сөздөрдү ал жөн гана сүйлөп койбостон, ыйга мүнөздүү обонго салып, созуп, моңдуу кылып айтып атты. Бирок көзүнө жаш келген жок. Шондуктан курган көздөрүн элден жашырыш үчүн плащынын чөнтөгүнө колун салып, жүз арчысын издей баштады. Кол салган чөнтөгүндө жүз арчысы жок болуп чыкты. Ушул тапта анын оюн түшүндүбү, кимдир бирөө чуркап келип, колунан портфелин ала койду. Кыяз бошой түшкөн колу менен башка чөнтөгүнүн жүз арчысын таап, көздөрүнө тутту. Почточу экөө ээрчип келип, ый чыгып аткан үйгө киришти. Адегенде далеске, кийин төркү бөлмөгө түштү. Бөлмөнүн ичи караңгы экен. Кыяз босогого чалынып, почточунун даалысын сүзүп алды. Ошондо жүз арчысын жылдыра берип, ыйлап аткандарды чала була көрүп калды. Ыйлагандардын баарысы өзүнүн туугандары болуп чыкты. Атасы, апасы, ага-инилери, эже карындаштары, жеңелери баарысы жалгыз кишилик жыгач сөөрүндө эриктешип, тикесинен ыйлап турушат. Сөөрдө энеси жатыптыр. Соо кезинде бүкчүп жүрчү кичинекей кара кемпир эми буттарын сунуп, боюн түзөп, узун болуп калыптыр. Үстүнө жабылган кара бакмалдан анын эч нерсеси көрүнбөйдү. Кыяз энесинин жүзүн ачып көрүшү керекпи, биле албай койду. Жүрөгү эчтеке дебеди. Салт боюнча кандай болоорун ал билчү эмес. Ошондуктан энесине 2 кадамдай жакын келип, кимдир бирөөнүн катарына туруп алып, мурдагыдай эле энем ой деп өкүрө берди. Көз жашы дагы эле келбей атты. Үйдүн ичиндеги башаламан ызылдап аткандар да таасир этпеди. Энесинин суналган жансыз көрүнүшү да жүрөгүн эритпеди. Буга өзү таң калып, жаны ачыды. Бир маалда бирөө ыйлаган бойдон келип, анын көкүрөгүнө башын койду. Караса, апасы экен.
Апасы өзүнүн обондуу ыйына кара сөз кошуп атты. Кара сөздөрү Кыязга тиешелүү болуп көрүндү. Кыяз өз ыйынан кичине алаксып, апасынын эмне дегенин кызыгып тыңшап калды. Бирок ызы-чуунун арасынан апасынын «Тайнеңден айрылдык» деген сөздөрүн араң ажыратты. «Ооба, тайнемден айрылдык» деп койду Кыяз да. Тигине өлүп жатат. Кишинин бир эле тайнеси болот. Тайнеси деген апасынын апасы, демек өтө жакын киши. Кыяз албетте муну түшүнүп эле турат, бирок акыл менен гана туюп, жүрөгүнө жеткире албай атат. Энем ой. Апасынан кийин башка туугандары да бирден басып келип, анын мойнунан кучактап ыйлап, аны менен өздөрүнүн кайгы муңун бөлүшүп жатышты. Бирок баары биригип да ага өздөрүнүн кайгысын, көз жашын жоткура албай койду. Анын ички дүйнөсү бир караңгы кудукка окшоп, кудук таптакыр какшып калгансып туруп алды. Энем ой. Кыяз эл көзүнө боздо ыйлап аткан киши болуп көрүнүп, өз алдынча өзүнүн какшыган кудугуна ным издеп, ага кайрадан суу пайда кыла албай атты. Жасалма жол менен болсо да өзүнүн көкүрөгүн жүйүткүсү келди. Бул үчүн ал энесинин ким экенин, анын кыял жоруктарын эстей баштады. Тайнеси акылдуу, боорукер адам эле. Өмүрүндө бирөөгө жаман сөз айтпаган, өзү да бирөөдөн жаман сөз укпаган киши. Бул турмушу түйшүктө өттү бечиранын. Балдарымдын балдары деп жүрүп, акыры мынтип жаны тынды. Кыязды абдан жакшы көрчү. Ар келген сайын аны айланып үйрүлүп, көз жашын көлдөтүп сагынып тосуп алчу эле. Эми сенин балдарыңдын бешигин терметип жатып өлсөм, арманым жок, дечү дайыма. Кыяздын жүрөгүн бул эскермелер да козгободу. Мурдагыдай эле көз жарсыз ыйлап атты. Энем ой. Бир маалда тыңшаса, башкалар басылып, өзүнүн гана үнү калыптыр. Кыяздын дагы башы катты. Токтосом бекен же ыйлай берсем деп ойлоп кетти. Кудай жалгап, ушул тапта мойсопут адам басып келип, анын жеңинен тартты. Жаңылбаса бул киши Кыяздын алыс тайкеси болуш керек эле. Болду эми балам, деди тайкеси, баскыл. Кыяз ага ыраазы боло түштү. Ал дагы кичине ыйламыш болуп туруп, кийин басылып, кургак көздөрүн арчып калды. Абышка аны эшикке карай жетеледи. Эшиктеги элдин айрымдары аны менен унчукпай кол алыша баштады. Алар менен учурашып атканда Кыяз өзүн муңайым кармап атты. Келгениң жакшы болбодубу, деди жанагы тайкеси. Бардык тууган уруктар келип бүтүп, сени гана күтүп турганбыз. Тайнең болсо кечинде каза болду. Бир түн түнөдө. Эми ал кишини зарыктырбай, тезирээк өз жайына апарып коелу. Тайкеси андан уруксат сурап аткансып көрүндү. Ушинтип ойлоп, Кыяз арсаар түрдө башын ийкиңдетип койду. Кана алып чыккыла эмесе, деп буйрук берди абышка кимдир бирөөлөргө. Кемпирди эшикке алып чыгып, көпчүлүктүн ортосуна коюшту. Бир ак селдечен абышка көпкө чейин жаназа окуду. Ошондон кийин кемпирди жайга алып жөнөштү. Жергиликтүү салт боюнча көрүстөнгө эркектер гана бара турган. Катындар ызы-чуу түшүп кала беришти. Албетте, үйдөн узаганча өздөрүн кемпирге жакын санаган эркектер да өкүрүп ыйлап барышты. Кыяз үчүн бул дагы бир сыноо болуп, ал андан да өтө албады. Анын кудугу дагы эле какшып турду. Көрүстөндө көп күймөнүшкөн жок. Жай даяр экен. Кемпирди дароо эле коюп башташты. Ушул жерде Кыяз энесин бир көрүп алгысы келди. Бирок кемпирди ак шешепке оруп, баш аягын бууп коюшуптур. Арманда калды. Кемпирди жайга түшүрүп жатышканда бир боз бала буркурап ыйлап кирди. Агасынын кенже уулу экен көрсө. Баланын ыйы ушунчалык жеңил, ушунчалык күттүү чыгып атты. Кыяз балага таң калып да, суктанып да калды. Бул баланын курагында ал шаарга кетти эле. Андан бери 18 жыл өтүптүр. Эгер энелери 18 жыл илгери өлгөн болсо, ал дагы ушул бала окшоп ыйлар беле. Көпчүлүк көргө топурак сала башташты. Бала андан бетер күчө ыйлады. Кокусунан асманда газала сайрап жиберди. Кыяз көптөн бери газаланын үнүн уга элек болчу.
жалт этип асманды бир карап алды. Бирок өзүнүн каерде экенин эстеп уяла түштү. Дароо бирөөнүн колунан кетмени ала коюп, энесинин үстүнө топурак чилеп калды. Торгой сайрап турду. Бала ыйлап атты. Бир маалда кыяздын кетмени бир байчечекти үзүп кетти. Байчечек топуракка аралаша түштү. Кыяз ойлонбой туруп, аны кол менен чукуп алып, анын ошол замат бирөө жарым көрүп калдыбы деп шашып-пушуп, эмнегедир чөнтөгүнө сала койду. Бала ыйлай берди. Торгой сайрап жатты. Көпчүлүк кемпирди көмүп болуп чубалып жолго түштү. Жаңы көрдүн алдында боздоп бала гана калып калды. Кыяз бурулуп келип аны ийинден алды. Жүр эми. Энелерин жаңы конушка таштап кете беришти. Кыштакка кайтып келгенден кийин эл бирин сериндеп таркай башташты. Кечке жуук үйдө алыс жакын туугандар гана калышты. Кечинде дөңгөк каланган ысык очоктун боюнда отуруп, баарысы кемпир жөнүндө сөз кылып киришти. Бечара энем Кыязды чакыргыла. Кыязды бир көрүп, анан өлөйүн деп жатып жан берди, деди атасы. Апасы бир калта өрүктүн чагылган дайнегин алып келип, Кыяздын алдына төгүп койду. Өзү чогултуп, өзү чагып, келсе беремин деп сага атайын даярдап жүр деле, деди ал көзүнө жаш алып. Кыяз баарын мелтирээ угуп отурду. Эртеси күнү кемпирдин үчүлүк ашын беришти. Аштан кийин Кыяз өзүнүн авторефератын, диссертациясын тезирээк бүтүрүү керектигин айтып, атасы менен апасынан кетүүгө уруксат сурады. Өзүң бил, деп койду апасы оор үшкүрүп. Барсаң бар, деди атасы. Баары бир кемпирди тирилтип албайбыз. Ал кайрадан шаарына учуп кетти. 2 күндүн ичинде тоолордун көрүнүшү эч өзгөрбөптүр. Асты жакта баягы эле аппак, кең мекиндик мелтирейип жатат. Бирок бул жолу тоолор да, суулар да, булуттар да Кыяздын делебесин козгободу. Анын көкүрөгү букка толуп, көңүлү чөгүп баратты. Ушул тапта ал бир нерсе ичкиси келди, бирок ишерине эчтеке жок эле. Чылым чекиси келип, чөнтөгүнө колун сунду. Бирок сигареттин ордуна колуна бир жумшак, муздак нерсе урунду. Алып караса, баягы байчечек экен. Байчечек соолуп калыптыр. Кыяз аны ары-бери кармалап, селейип отуруп калды. Анын көз алдына көрүстөн элестеди. Бир паста жүзү өзүнөн өзү кызарып чыкты. Деми кыстыга түштү. Ал жийиркенич менен башын бир чугап алды. Кандай айбанчылык, деп шуурады өзүнө өзү. Кандай айбанчылык, кандай айбанчылык. Ал өзүнүн ушул акыбалга келгенине жаны ачыды. Өзүнө өзү аянычтуу көрүндү. Өзүнө өзү боору ооруду. Кокусунан анын көзүнө кылгырып жаш келе түштү. Жашы сыгылып тышка чыкты. Бетинен ылдый жылжып ага баштады. Кыяз көпкө чейин ыйлады. Ыйлаган сайын көкүрөгү жибип, ичиндеги бугу чыгып, өзүн жеңил сезип атты. 3 күн зарыктырып келген бул көз жашка ал абдан сүйүнүп кетти. Какшыган кудугу жибип, ага кайрадан суу пайда болуп келатты. Демек, али кеч эмес экен.